Бөйрөк оорусуна чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Алардын арасында ар кайсы курактагы адамдар, карылар, өспүрүмдөр да бар. Бул оорудан жабыркагандардын санынын көбөйүүсүнө убагында медициналык көзөмөлдөн өтпөгөндүк жана туура эмес тамактануу себеп болуп жаткандыгын дарыгерлер айтып келишет. Бул оору менен жабыркап келгендердин бири Чүй облусунун Жайыл районунун тургуну Сабырбек Сыдыгалиев. Ал бул дарт менен алышып келе жатканына 3 жылдан ашкан. Азыр ал бир жумада 3 жолу гемодиализ алып турууга муктаж. Авариядан кийин ушундай болду, андан кийин давление менен ошо 2 почкам отказ берди. Ошондон бери ошо диализдемин. Канча убакытта бир жыл алып турасыз? Так, бир жумада 3 жолу алабыз. Бул дарт менен жабыркагандарга дарылануу да жеңилге турбайт. Анткени бөйрөк оорусун дарылоо өзгөчө шарттарды, атайын аппараттарды талап кылат. Буга байланыштуу Сабырбек Сыдыгалиев жөнөкөй адамга бүт дарылануусун өзү төлөө өтө эле оор. Жада калса мүмкүн эмес десе да болот дейт. Биринчи алып атканда, мен алып атканда анда целительден алчумун. Биртике алдым да, где-то 1 айга жетпегендей. Аяктан 6500 төлөчүбүз. Иши рекормонго өзүнчө баа болчу. Анализтерге өзүнчө баа болчу. Ошо мен бир төлө чыгып кетти, ошо где-то 1,5 айдай алып жүрдүм. Ошо платный болду да, анда платный эле бүт жерде ошондой болчу да. Андан кийин 1,5 айдан кийин Фомско өттүм. Фомстан ошо 550 сомдон төлөп аттык. Былтырдан баштап уже бюджет өзүнө алып казыр бекер болду да баардыгы. Бөйрөк оорусу менен жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн бюджеттен гемодиализге жылда 100 миллион сомдор бөлүнүп турат. Айта турган болсок, 2019 эле бюджеттен 974 миллион сом бөлүнсө, 2018-2019 жылдары жарандарга гемодиализ кызматын көрсөтүүгө 1 миллиард 643 миллион сом бөлүнгөн. Бирок ак халатчандар ооруну дарылоо жолу менен эмес, алдын алуу, сактануу менен гана азайтуу туура экендигин айтышат. Основной причинасы ошо бөйрөктү баягындай хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит деп коет. Ошону бизде мындай жакшы дарыланбай, көңүл бурбай, алар башталып атканда көп деле мындай кишини тынчын албайт. Определенный время ооруп калат, кийин оорубай коет. Ошентип бизде эми айыл жергесинде көп немелер ооруп атса, баягы кыргызча кылып эле дарылашпайт. Ошонун эсебинен болот. Анан баягы кош бойлууларда жакшы караш керек. Төрөттөн кийин мындайлар көп болот. Анан кант оорусу менен ооругандар, сахарный диабет деп коет. Ошолорду жакшы караш керек. Ошолор один из осложнениясы сахарный диабеттики бул гемодиализге түшөт. Бөйрөк оорусу менен жабыркагандар гемодиализди көбүнчө жеке менчик ооруканаларда алат. Ага байланыштуу мамлекет алар менен бирдей баада дарылоо тууралуу келишим түзүп, аларга бөлүнгөн каражаттарды кандай которулуп жатканын, шарттарын убагы менен көзөмөлдөп турат. Биз эми жанагы келишим түзгөндө, биз каржылаганда биз милдеттүүбүз ошо медициналык кызматтын, сеанстын сапатын текшергенге. Ошондуктан биз жылына 2 жолу ушу частный центрлерди, жеке менчик центр диализдерди келип мониторинг кылабыз, текшеребиз, медициналык документацияларын карайбыз. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, өзүңөргө белгилүү быйылкы жыл жанагы санариптешүү жылы болуп атпайбы, указ чыгып президенттин. Бул диализ борбору боюнча да бүт прозрачно. Бул жерде электронный база түзүлгөн, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду түзгөн. Ошондой эле жана медицинский карта деп коебуз, история болезни, жарандын баяны, ал болсо электрондук түрдө онлайн режиминде иштейт. Бул жерде эч кандай коррупция жок деп айтып кетем да. Жылдан жылга бөйрөк оорусунан жабыркагандардын саны өсүп жатат. Аны менен кошо ооруканалар, ага бөлүнгөн акчалар да кошо өсүүдө. Бирок бул аталган маселени чечүүдө эң негизги ролду ойнобойт дешет адистер. Айтылган ой пикирлер көп болгону менен, бирок азырынча өзгөчө чечүү жолун эч ким сунуштай элек. Айзада Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ.